Тилекке каршы азыркы күндө көптөгөн адамдар ислам динин жакшы билишпей, анын натыйжасында динде тыюу салынган көптөгөн арам соодаларга, арам мамилелерге дуушар болуп жатышат. Мына ошолордун бири сүткорлук процент темасы. Альхамдулилля, ошол Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан баштап дин аз аздан болсо дагы өнүгүп, көптөгөн адамдар исламдагы тыюу салынган, исламда арам нерселер жөнүндө көп эле айтып келишет, динге чакырышып. Бирок тилекке каршы адамдар диндерине көңүл бурбай, ар кандай себептер менен, кээде ач көздүк менен, кээде бирөөнү ээрчүү менен, кээде наадандык менен арам соодалар кылып жүрүшөт. Мына ошолордун бири ошо банк аркылуу соода сатык кылуу. Буга чейин ошо эл арасындагы чоң мүшкүл иш, ошо адамдар түзмө түз барып банктан акча алып, проценти менен же болбосо банкка акча салып, кайра ошо проценти менен өндүрүп алуу, ушундай баягы исламга каршы келген көрүнүштөр мүшкүл иш эле. Бирок заман өзгөргөн сайын, элдин жашоосу өзгөргөн сайын сүткорлуктун түрлөрү же болбосо жолдору кеңейип, көптөгөн эшиктерин ачып баратат. Мына ошол эле биз кылып аткан банктар мурунку адаттагы акча менен акча табуу бизнесинен дагы озуп, жөнөкөй адамдарга керектүү болгон күнүмдүк оокаттарына же болбосо күнүмдүк товарларына же болбосо жалпы адамдар муктаж болгон товарларды сатууга да аралашып, мына ушундай сүткорлуктун көп тармактары жайылып баратат. Ошондуктан ар бир мусулман адам милдеттүү түрдө сүткордун коркунучун окуй үйрөнүш керек. Жеке эле бул эмес, буга байланыштуу исламда баардык тыюу салынган арам нерселердин өкүмүн жана аларга алып баруучу жолдорду анык билиш керек. Биринчиден, Аллах субхана тааланын азабынан коркуу максатында. Экинчиден, өзлөрүн сактап жана үй бүлөлөрүн сактоо максатында. Антпесте, урматтуу доstu туугандар, мына ошол сүткор аралашкан мамилеге же болбосо ачык айкын сүткор бар мамилелерге ошо биздин эле жакындарыбыз аралашып атат. Балким ошолордун арасында биздин ата-энебиз болуп калышы ыктымал, бир тууганыбыз, досторубуз, жакындарыбыз, кошуналарыбыз, туугандарыбыз болуп калышы ыктымал. Ошолорго мына ушундай нерселерди жеткирип айтышыбыз керек. Болбосо азыркы абал өтө коркунучтуу болуп турат. Айрыкча мына ушул банктарга барып көрсөңүздөр, ушуну карыз алуу процесси, мына жөн эле карыз алуунун жолу, мындайча айтканда, өтө тез жолго айланып барат. Мурун кичине кыйналып, ар кандай буюмдарын же тамын, жерин залогко коюп, же көптөгөн баягы талап кылынган кагаздарды алып келип, анан ушинтип кичине кыйынчылык менен алышчу эле да. Азыр көп кагаздын деле, башка талап кылынчу нерселердин деле кереги жок экен. Кыскасы, баягы адамдын арты таза болсо карыздан, андай адамдар дароо бир белгилүү сааттардын ичинде карыз алып, сүткорго батып калат экен. Мындан дагы эң таң калыштуусу, ошону алып аткан адамдар көпчүлүгү, баары болбосо дагы, алып аткан себебин карасаңыздар, адамды бир четинен күлдүрсө, бир четинен ыйлатат. Той өткөрөт элем, машина алат элем, үйүмдө холодильник эскирип калды, үйдөгү мебелди жаңыртыш керек эле, куда келет эле, терезе пардон эскирип калды. Мына ошого окшогон арзыбаган дүйнөнүн аркасынан ушундай сүткорго батып отурушат. Алар ойлошкон жок, ошонун аркасы менен биз Аллах субхана таалага кандай чоң күнөө келтирип атабыз. Аллах субхана тааланын акысына кантип кол салып атабыз. Аллах бизди азаптайт, Аллах бизди жазалайт деген эч бир коркунуч жок аларда. Бирине бири атаандашып, ушул элден калып калбайын, эл сөз кылбасын, элдин артында калып той өткөрө албай калбайын, элдер сүйлөбөсүн, элдер жашагандай жашайын деп, баары тең кур намыстын артында сүткорго барып атышат. Сүткорго батып алышып, мына жеринен айрылгандар, тамынан айрылгандар, үй бүлөсүнөн ажырагандар, мекенин таштап сыртка качып жөнөгөндөр, булар четинен табылат. Ушундай кыйынчылыктар кимге кереги бар эле? Өзлөрү азапка түртүшүп, ушундай адамдар көбөйүп кетишти. Бул дүйнөнүн азабы эчтеке эмес, урматтуу бир туугандар. Бул дүйнөнүн азабы. Адам баласы кыйналса дагы, курсак ачса дагы, темчелесе дагы, эптеп рызкысы түгөнбөсө бирдеме болуп жашап өтүп кетер. Бирок Аллах субхана тааланын да кантип жооп беришет ушулар? Бул эң чоң күнөөлөрдүн ичинде. Ошо эң чоң ушул ширк, сыйкыр деген күнөөлөрдөн кийинки эле катуу булар үчүн азап айтылган чоң күнөөлөрдүн бири ошол сүткорлук. Мына Аллах субхана таала Бакара сүрөсүндө айтып атат. Ошо сүткорлукту жегендер тууруда, ошо процент алып
ошо менен алек болуп ошону жеген адамдар жөнүндө айтып атат. Аллазина я'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas. Сүткорлукту жегендер деп атат. Процентке берип процент алуучун жегендер дейт. Кыямат күнү ушу кабырларынан турган кезде кандай турушат деп атат. Yaqumу allazi yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas. Жана шайтан урган, жин урган адам сыяктуу, жинди сымал, жинди сыяктуу болуп ушу кабырларынан турушат дейт. Элестетип көрүңүздөр, мына ушу сүткор жеген адамдар кыямат күнүндө соо адам болбой, жинди адам сыяктуу, шайтан уруп кеткен адам сыяктуу кабырларынан турушат. Баягы элдер айтып коет го, адам акылынан тайган болсо же болсо акылы жок адамдай бир сөздөр сүйлөп бир туура эмес кылыктарды кылса, муну жин урган окшойт, шайтан урган окшойт деп коет го. Мына ошол сыяктуу да. Сүткорду менен алек болуп ошону жеген адам кыямат күнү ошондой турат. Көрүңүздөр муну коркунучун. Алла Таала дагы ошол Куранда айтып атат, ошол Бакара сүрөсүндө. Я ayyuhallazina amanu ittaqulloha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allohi wa rasulih. О иман келтиргендер, Алла Тааладан коркула деп атат такыбалар. Wa dharu ma baqiya min ar-riba дейт. Жана силер буга чейин ошо алып жүргөн сүткоруңарды, процентиңерди таштагыла деп атат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келип, ошол кездеги элдер динге чакырып динге киргизгенден кийин, ошо ислам дини келгенге чейин арабтарда ошо сүткору менен мамиле кылуу өтө белгилүү болгон да. Анан ошо динге кирген мусулмандарга Алла Таала кайрылып айтып атат да. О иман келтиргендер, силер мурун сүткорлугу жеп жүрүп, ошо сүткорлуктан калган мамилеңер болсо, ошону таштагыла деп атат. Бирөөгө карыз берип койсоңор, анын үстүнө үстөк коштуруп, процент менен алып жебегиле, аны таштагыла деп атат. Инкунтум мумин, эгерде чыныгы момун болсоңор деп атат да. Көрүңүздөрбү? Fa illam taf'alu, эгерде андай кылбасаңар, fa'adanu bi harbin min Allohi wa rasulih. Аллах субхана таала тараптан жана анын элчиси тараптан ачык айкын силерге согуш болоруна, анык силерге ошо Алла Таала тараптан, пайгамбар тараптан силерге согуш болорун анык билип койгула деп. Демек, бул сүткор менен мамиле кылган адам ошону таштабаса, демек Аллах субхана таалага анын элчиси менен согушканга барабар. Бул өтө чоң коркунучтуу күнөө. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Термизи андан башка хадис булактары риваят кылган хадисте эмне деп айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Алла Таала дейт, сүткор жеген адамды, сүткорлукту берген адамды дагы, ошого күбө болгонду дагы, жазганды дагы баарын бирдей каргады деп атат. Каргыш деген бул жаман нерсе. Аллах субхана тааланын мээри менен алыс болсун деген сөз да каргыш. Ким ошону өзүнө ыраа көрөт? Эч ким өзүнө ыраа көрбөйт. Ошондуктан сүткорлуктан өтө сактанышыбыз керек, өтө коргонушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари, Муслимде Абу Хурайра риваят кылган хадисте айтып атат. 7 адамды жок кылып талкалап салчу чоң күнөө бар дейт. Мына ошондон алыс болгула, ошондон сактангыла дейт. Мына ошонун биринчиси алгысы ширк, анан 4-үнчүсү ушул сүткорлукту айтканда, риба деп. Акыл риба. Ошо сүткорлук жеп, бирөөгө акча берип, анын исинен өндүрүп, сүткорлук менен алек болгон күнөөнү айтып атат. Мына чоң адамды жок кылуучу күнөөнүн бири ушул. Мына ошого окшогон катуу эскерткен далилдер көп. Бул бир эле үзүндүсү. Эми ушундай күнөөнү ким өзүнө ыраа көрөт? Эч ким өзүнө ыраа көрбөйт. Эч ким кыямат күнү жинди адам сыяктуу кабырына тургусу келбейт. Эч ким Аллах субхана таала жана анын элчиси менен согушканды эч ким каалабайт. Эч ким Аллах субхана тааланын каргышына калганды каалабайт. Баарыбыз эле жакшылыкты тилейбиз да. Эгерде жакшылыкты тилесек, анда ошого аракет кылып, өзүбүздү дагы башка туугандарыбызды дагы куткаралы. Жөн жүрө бербейли. Кээде билинбей отуруп эле өзүбүздүн арабыздан, туугандарыбыздан акырын барып эле билдирбей ошо сүткорлук менен мамиле кылып, чоң күнөөгө батып калган адамдар чыгат. Ошондуктан күнү түнү дебей талим берели ошого. Диндин баардык өкүмдөрүн үйрөтөлү. Ошонун ичинде ушундай арам иштерди дагы, арам жолдорду дагы баяндап, ошонун ичинен ошо сүткорлукту, рибаны айтып, элдерге даават берели, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаралы. Антпесе ушунун натыйжасында баардык калкка, баардык элдерге балай келип калышы ыктымал. Ушундай күнөөлөрдүн себебинен. Аллах субхана таала сактасын. Андан кийинки айтар сөзүм, мына банк жөнүндө болбодубу? Банк аркылуу бирдеме сатып алуу же сатуу. Негизинен ар бир мусулман билиш керек, бул банктардын негизги бизнеси, негизги иши бул акча менен бизнес кылуу да. Алар мындай соодагерлер сыяктуу товар менен соода кылышпайт алар негизинен.
негизгиси алар акча менен бизнес кылышат. Акчаны которуу же болбосо акча которулган акча келип калса ошону берүү, акча майдалатуу, алмаштыруу же болбосо бирөөлөргө карызга акча берүү, каржылап аны кайра кандайдыр бир процент менен өндүрүп алуу же болбосо элдерди шот ачкыла, акчаңа салгыла деп алардан карыз алып, аны иштетип, аларга кайра үстөгү менен акча кошуп берүү проценти менен. Өздөрү да баягы өздөрүнүн оюнда өздөрү да пайда табат, башкаларга пайда алып берип атабыз деп ойлоп атышат. Алар ошо ким банктын счетуна салган болсо, ал акчаны алар иштетишет. Башкаларга бирөөлөр карыз берип, башкаларды каржылап, анан ошонун пайда таап, анан ошонун бир бөлүгүн ошо банкка акча салган акчага адамга бөлүп берип коюшат. Негизги жумуштары ушундай да, мындайча айтканда алар акча менен бизнес кылышат. Анан көпчүлүк кылган иши булар бирөөнү каржылап, анан ошонун үстүнөн акчаны өндүрүп алышат да. Мына ушуну жакшы эске тутуп коюш керек. Булар жөнөкөй бизнесмендер сыяктуу товар алып келип алып, товарды жайып алып соода кылышпайт. Булар акча менен соода кылышат. Анан банктардын негизги принциби булар эч качан банкрот болгусу келбейт, ошо акча айланып атканда. Ошондуктан эсиңиздерде болсо керек, мурун баягы банктан карыз алып, кредит алып калган, карыз алган адамдарды көрсөңүздөр, ошо карызаларда үйүн, жерин залогко коюп, антип ошо бышыктап, такташып атып анан алышты да. Эмне себептен? Анткени алар акчасы убагында тийбей калса, ошол тамдарды алып, же жерлерди алып сатып, анан ошонун ичинен акчаларын чыгарып алышты. Ошондуктан алар баалаганда да тамды же жерди арзан баалашат. Мындайча айтканда эч качан уттургусу келбейт. Мына ушуну эстен чыгарбаш керек адам баласы. Алар жалаң акча менен соода кылышат. Анан башында айтып кеттим, мурун алардын бизнеси, кылган иштери ушул жогоруда айтылган нерсе менен эле чектелчү. Азыр эми андан башкаларга өтүп, жанагындай соода түйүндөрүнө чейин кирип, ошолордун ээлери менен келишим түзүп, аларга клиент келсе, ошо клиенттерди каржылап, анан ушунун үстүнөн акча табуу жолуна дагы аябай терең өтүп баратышыптыр. Анан билесиздер, азыркы заманда чала молдолор аябай көп соода жагын, дин жагын жакшы түшүнүшпөй, элдерге ар кандай фатваларды бере беришет. Ошол кандайдыр бир сооданын өкүмүн тактабай туруп, билбей туруп, көп элдерди адаштырып, ошо сүткорго киргизип койгон чала молдолор көп эмес. Буга чейин эсиңиздерде болсо керек, мына биз кооперативдер жөнүндө дагы сабак кылганбыз. Алардын кылган иштери шариятка карама каршы келет экенин ачык айкын түшүндүргөнбүз. Мына ошол эле убакта билсеңиздер керек, ошо кооперативдердин дагы жардамасын элге жайып, алдап берген молдолор чыгып, анан кийин мында ошондой кооперативдердин кашасы чыгып, уят болуп чоң чырга айланды. Кээ бир кооперативдер аларды рекламалаган чала молдолор жок болуп кетти. Мына ошентип элдерди туңгуйукка түртүп коюп, өздөрү жок болуп кетишет. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, адам баласы өзү динди тактап үйрөнүп билиш керек. Ишеничтүү булактардан алыш керек. Кандай адам болсо да, кандай молдо болсо дагы шариятка каршы сүйлөсө, же болбосо айткан сөзү шариятка каршы келип калган болсо, ал таптакыр кабыл алынбайт. Ооба, кээ бирөөсү балким жакшы ниет менен же болбосо ошону туура деп сүйлөп алышы ыктымал. Эми адам деген жаңылат да. Ошону туура эмес сүйлөгөнү ката кетип анык билингенден кийин дароо ошондой сөздөрдү ташташ керек. Ал кадыр барктуу, ал адам болсо дагы, аалым болсо да, молдо болсо дагы. Көп адамдар ушуну аныктап биле алышпай, бир баягы элге башы көрүнүп калган адам уруксат берип сүйлөп койсо эле, мына баланча молдо айтпадыбы, түкүнчө молдо айтпадыбы, болот деп атпайбы, элдин баары кылып атпайбы деп ушундай принцип менен соода кылышып, же ошондой жол менен бир нерселерди сатып ала беришет экен адамдар. Ар бир адам Аллах субхана тааланын алдында өзүнчө жооп берет. Ар бир адам өзүнүн кутулуусун, өзүнүн кет башын ойлош керек. Элдер агылып туура эмес жака багыт алып баратса, аларды ээрчип кетпеш керек. Анткени ошончо агылган эл, агылган адамдар кыямат күнү ошол адам үчүн жооп бербейт. Ал адам өзү жеке жооп берет. Ар бир адамдын өзүнчө милдети, өзүнчө жоопкерчилиги бар. Ошондуктан ар бир адам ушундай нерседен коркуш керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, банк аркылуу, ипотека жолу мененби, же болбосо жана рассрочка деп коет экен, ошондой жол менен соода кылуудан өтө сактаныңыздар, абайлаңыздар. Анткени менин билишимче азыркы күнгө чейин ошо туура шариаттын жолуна ылайык соода кылган бир да банктын ишин билген да жокмун, көрө алган да жоктум. Анткени баардык элдердин суроолору боюнча, айткандары боюнча шариятка каршы иш алып барышат экен.
Ошондуктан бул нерседен сактанышыбыз керек. Мисалы, ар бир адам телефон көтөрөбүз, мына ушул тарамакка дагы киришиптир. Азыр баягы ошо телефон көп сатылган жерлерде же болбосо телефон борборуна барышат экен дагы, ошо кээ бир банктын өкүлдөрү ошол жерге өзлөрүнө кичине бир жайды ижарага алышып, офис ачып, анан ошол жерде күтүп отуруп турушат экен. Анан телефон сатуучуга кандайдыр бир клиент келип, мен рассрочкага телефон алат элем десе, ошол адам жанагы банктын өкүлүнө, ошо соода борборунда өкүлүнө жетелеп барат экен. Анан банктын өкүлү тиги клиент менен сүйлөшүп, аласың, кайсы телефонду, могу телефонду моделин айтат, кимден, мына могул адамдан деп. Анан ошол замат кол коюшуп өздөрүнүн жанагындай иштерин, кагаз иштерин бүтүрүшүп, анан клиент өзүнүн телефонун алып, сатуучу өз жайына кетет экен. Мына ушул жерде шариятка каршы көп нерселер катталып атат. Жана башында эскертип кетпедимби? Негизинен бул банк бул каржылоочу тарап болуп эсептелинет да. Ошондуктан алар жанагындай сотканы мисал алып, сотканы айтып коеюн, телефон саткан адамдардан алдын ала телефон салып алып, өздөрү жайып алып сатпайт. Ал кайсы клиентти күтүп отурушат, ким келет, качан алат деп, аларга андайдын кереги жок, кызык эмес алар. Алар даяр клиентке кызык да. Ошондуктан даяр клиент келгенде эле сатып аткан адам өзү жетелеп келет. Могу алам деп атат деп. Анан ошол клиентке банк түзмө-түз акча карыз бербестен, колуна карбатпастан, тиги сатуучунун шотуна акчаны которуп коет. Мындайча айтканда, ошол эки клиентти каржылап атат да. Мына сага карызга берип, каржылап атам, а сен болсо мага кийин ошону үстөгү менен, проценти менен төлөп коесуң, бөлүп рассрочка кылып деп мамиле кылып атат. Берки кардар болсо сүйүнүп атат да, мына акчам жок эле, оңой эле алып калдым, мына бөлүп төлөп коем деп. Мисалы 10 миң сомдук телефон болсо, аны 13 миң деп баалап, алар 3 миңди ашыгы менен кийин өндүрүп алып атышат да. Мына ошол шариятта тыюу салынат. Бул болбойт. Ал жерде кээ бирөөсү мынтип баштарын айлантат экен да, бул банк ошо сотка телефон сатып аткан адамдан сатып алып атпайбы деп. Эгерде чын эле шариаттын эрежесине алайык сатып алып, анан өзүнчө алар сатканда дагы ошол соода келишимде рассрочкага сатып атып, эгерде белгилүү убакытта төлөбөй калсаң же кечигип калсаң, момундай штраф же болбосо айып пул болот деген шарты жок болуп, анан өздөрү биринчи товарларды сатып алып анан сатса, шариятка туура келди деп айтат элек. Бул жерде андай жок болуп атат. Кээ бирөөсү ушундай бар деп көрсөткөнгө аракет кылат экен, бирок жакшылап караса адам буласта андай нерсе жок да. Биринчиден жана айтып атпадымбы, клиентти алар ошол сатып аткан адам сатуучу өзү ээрчитип барат да. Демек банктын колунда алдын ала товары жок болгон ал жерде. Анан ошо ээрчитип келгенден кийин, анан ошол жерден тура калып туруп эле, мен сенден сатып алдым, анан буга саттым деп эле кагаз бетине түшүрүп коюшат. Бул жерде эмне эки нерсе, баягы шариятка каршы келген нерсе катталганы көрүнүп турат да. Биринчиден, эгерде баягы сатуучу клиентти алып келген кезде алдын ала кол койдуруп, кагазга келишим түзгөн болсо, демек өзүндө жок товарды алдын ала саткан болот. Хаким ибн Хизам деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айткан, өзүңдө жок нерсени сатпаган деп айткан да. Тирмизи да Абу-Давудда келет. Демек, мисалы, сатуучу ошо банктын өкүлүнө бир клиентти жетелеп келгенде, ошол жерден банктын өкүлү келген кардардан макулдугун алып, кол коюшуп, ошо келишим түзүшсө соодага, демек ал өзүндө жок товар саткан болот. Анткени ал берки телефон сатуучудан сатып алып элек да, өзүнө өткөрүп элек. Бул биринчи жагы, эгер сатып алды деген күнү дагы. Бул жагынан туура эмес болот. Экинчи жагы, ал акыйкатын карасак, ал сатып алган жок. Сатып алганда сатып алуунун өзүнүн өкүмдөрү бар. Ал ошол соткаларды, телефондорду өзүнө алып өткөрүш керек. Телефон сатып аткан сатуучу менен банк өкүлүнүн ортосундагы соода биринчи бүтүш керек, экөө эки жакка кетиш керек. Мындайча айтканда, банк деген кайра уже сатып алгандан кийин телефон сатуучуга телефон кайтарып бере албайт. Мен ошо кээ бирөөсүнөн сурадым. Мисалы, эгерде сен бир клиент алып келип, банктын өкүлүнө бардың, анан тиги макул болом деп сатып алам деп турган макулдугун бергенден кийин, бир убакыттан кийин келишим түзүлүп атканда, кой мен албай калдым, албай эле коеюнчу деп айныса эмне кылат десем, сотканы бизге кайра кайтарып берип коет дейт. Демек, ал сатып алган жок, Анткени клиент айныса,
ал дагы айнып кетти. Ошондуктан банк өкүлү менен силердин ортоңордогу соода болгон жок, сатып алган болгон жок. Бул жерде жөн гана келген клиент алар каржылап коюп атат, карыз берип коюп атат. Бирок карызды алар анын колуна карматпайт. Ошол момент эле сатып аткан адамдын шотуна которуп коет. Ал клиент кетет, өзүнүн товарын алып алып. Сатуучу мен саттым деп кетет. А банктын өкүлү болсо аны мыйзамдаштырып, анан үстүнө акча коштуруп кийин төлөтүп алат. Мына ушундай көрүнүш болуп атат, урматтуу туугандар. Бул телефондун эле бир мисалы. Бул мисалды башка буюмдарга дагы колдонуш ыктымал. Мейли машина дейбизби, холодильник дейбизби, стиральный машина дейбизби, адамдар керектөөчү буюмдар, каражаттар, техника ушунун баарына кирип кете берет да. Ошондуктан ушундай мамиледен өтө сак болуңуздар. Оңойчулуктан баягы буюмга бир оңойчулук менен жетем, оңой жол менен жетем деп ойлобоңуздар. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Биринчиден динге каршы адамдын ыйманына, динине таасир берет. Экинчиден ошентип банк аркылуу карызга алып алып, аркасында карыздар көбөйүп, куйрук болуп, ошонун натыйжасында төлөй албай ары бери качып жүргөн адамдар канча. Мына ушунун баары келет. Ошондуктан ушундай мамиледен таптакыр алыс болуңуздар. Качан гана кандайдыр бир тарап бир нерсени ушу рассрочка, ипотека кылып сатып атат десе, эки нерсени жакшы аныктап билиңиздер. Биринчиден ошо сатып аткан буюму, товары өзүнүн колунда, өзүлөрүнүн мүлкүндө турабы, ошону аныктаңыздар да. Мисалы, банк аркылуу бирдеме сатып алалы дедиңиздер. Ошол банкка барган кезде ошол буюм ошо банкта барбы, ошол нерсе өзүлөрү алдын ала сатып, өзүлөрүнүн мүлкүнө өткөрүп койгонбу, ошону тактаңыздар. Бул биринчи тепкич. Экинчиси, ошол буюмду сатып алгандан кийин, белгилүү баягы убакытка келишим түзгөндөн кийин, анан ошонун келишимди түзүп аткан кезде окуңуздар ошонун шарттарын да. Кокустан эми адам баласы ар кандай акыбалга туш болот да. Кээде акчасы бар болду, эртеси акчасы жок болуп калат. Кээде төлөйм деп атып төлөй албай калат. Ошол кезде акчасы кечигип калса, белгиленген убакытта төлөнбөй калса, эмне болот деген суроону койгула. Ошол жөнүндөгү келишимди сөзсүз окуш керек да адам баласы. Эгерде ошондой эле ким кечиккен болсо мынча штраф салынат, мынча айып пул салынат деген эле келишимди көрсөңүздөр, дароо токтоңуздар. Бул демек сүткордун белгиси. Анткени адам баласынын мойнуна карыз илингенден кийин ошо карызды төлөй албай калса белгилүү убакытта, ошо кечиктиргендик үчүн үстүнө акча кошулса, демек бул сүткор да. Мына ушундан анык болуңуздар. Же болбосо кээде ошо төлөй албай калсаң, анда ошол товарды биз кайра тартып алабыз, өзүбүзгө өткөрүп алабыз деген келишимдер болот. Бул дагы туура эмес. Анткени сатылган товар ошол сатып алган адамдын мүлкү, аны күч менен тартып алган болбойт. Аны өзү сот жолу менен ошол буюму же башка буюму сатылып, анан адилеттүүлүк менен өзүлөрүнүн акчасын чыгарып алып, калганын кайтарылып бериш керек. Мына ошого окшогон көп эрежелер бар. Ошону билбегенден кийин адамдар көп адашып, өзүлөрүнүн укуктарын жедирип жүрүшөт. Кыскасы, урматтуу туугандар, ошо жогоруда айтылган мамиледен алыс болуңуздар. Жанагындай соода саттыкты көрүп калсаңыздар, жанагы жогоруда айтылган эрежелерге салып, ошону тактаңыздар. Эгерде андай нерсе жок болсо, дароо мындай мамиледен алыс болуп, башкаларды дагы тыйыңыздар. Кээде мындай эми көп эле адамдар буга кездешет да. Бир өзүнүн товарын сатууда, мисалы үйүн же машинесин, көбүнчө үй машинени сатууда көп кездешет экен. Сатам деп жарыяга чыгарган кезде бирөөлөр мисалы келип калат да. Мен алат элем деп. Анан кантип аласың десе, ошо мен банк аркылуу жанагындай алган атам, ипотека кылып, банк каржылап берет, анан ошол аркылуу алам деп келип калышат экен. Мына ушундайдан дагы этияттаңыздар. Анткени алар эмне кылышат экен? Ошо банк аркылуу алам десе, ошо сатып аткан адамды кошо ээрчитип барып, анан ошол жерден келишим түзүшөт экен да, мындайча айтканда, алда катышат экен ошо. Банк тиги адамды мен каржылап атам, сага акча төлөп бератам, сен да кол кой, мына күбө болдуң. Мына мен банк өткөрүп берди бул акчаны, сенден алып атат деп. Бул дагы тыюу салынат. Анткени жанагы адам, товарын сатып аткан адам сүткорлукка күбө болуп, ошо кол коюп берип атат да. Ошондан сак болуңуздар. Мына бул дагы жараксыз соода. Дагы ошо элдер билбестиктен жанагы кепилдикке өтүп алышат экен да. Поручитель деп коет турбайбы банкта.
бирөө карыз алам, кредит алам деген болсо, поручитель алып кел деп коет экен, ошо шариятта кепилдикке өтүү да. Анан ал дагы мына аны мааниси эмне? Ошол бул адам төлөбөй калса, мен төлөйм, мен жардам берем деген сөз да. Анан кийин ошол банк ошол адамдын аркасынан кубалап, аны дагы төлөтөт да. Мына ушул нерседен дагы сак болуңуздар. Канча дагы адамдар тууганым эле, досум эле, жакыным эле деп барып поручитель коюп коюп, жөн эле кээ бирөөсү алдайт экен мунучу. Жөн эле мындай сен күбөлөтүп кой, мына алып атканымды эле көрүп кой, кол эле коюп койчу деп. Ал билбейт да көп адам деген бул жөнүндө маалымат жок. Анан поручитель деп кол коюп коет экен, болду, мойнуна жоопкерчилик илинет. Анан кийин тиги адам бере албай калса, тигинин аркасынан түшөт банктын кызматкерлери. Ошентип орто жондон эле мал мүлкүнөн, байлыгынан ажырап атат. Мына ушундай нерселерден да сак болуңуздар. Жана хадисте айтып кетпедимби, ошо ким күбөгө өткөн болсо, жазган болсо дагы ошого шериктеш болуп саналат. Аллах субхана таала баарыбызга диндеги туура түшүнүктү берсин. Тема боюнча сурооңуздар болсо бериңиздер, жооп берүүгө аракет кылалы. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Саз мына жана айтып атпайсызбы, банкка берги сатуучу менен банктын ортосундагы соода бүткөндөн кийин деле, мисалы үчүн телефон сатуучудан банк сатып алды деп коелу. Акчасын берип сатып алды, үчүнчү адамга анан үстөк кошуп берсе, ал риба болуп калабы, кандай болот? Жок, эгерде биринчи алдын ала сатуучу менен соодасын бүтүрүп толугу менен бүттү, бирок тиги кайра алуучуга үстөк кошуп берип атат да. Толугу менен бүткөндөн кийин андан кийин башка бир клиентке өзү каалаган бааны коюп, эми сөзсүз түрдө бизнес сыяктуу эле, биз деле мисалы соодагерлер товарды алып келсе үстүнө кошуп сатып атпайбы, ошол сыяктуу эле болуп калат да. Товарды алгандан кийин анан үстүнө каалаган баасын коюп сата берет. Бирок жанагындай рассрочка болуп аткандан кийин кечигип калсаң, момундай акча төлөйсүң деген болбош керек. Эгерде ошондой келишим болсо, ал демек сүткор. Аллах разы болсун. Устаз, суроорда мисалы мен үй алам деп жүрөм, үй табам. Бирок ал үй болсо банктык экен, алып койгон үй экен да, банк. Или мисалы ломбард алып койгондар бар го, квартира, машиналар. Ушу алсам болобу, неси туура болобу, ушу кандай болуп калат, ушуну устаз айтып берсеңиз. Ушундай нерселерден негизи бүтү ханым алыс эле болгон жакшы. Анткени айтып кетпедимби, бул деген негизи залогко коюлгандар да. Анан залогту негизинен шарият эрежеси боюнча жөн эле тартып алып басып алган болбойт да. Эгерде кандайдыр бир адам карызын төлөй албай калса, анан ошону мыйзамдын жолунда соттун кийлигишүүсү менен сатып, ошол залогко коюлган буюмду, ошол үйдүн ээсинин катышуусу менен, өзүнүн күбөлүгү менен, анан карыз берген тарап өзүнүн акчасын чыгарып алып, калган акчасын кайтарып бериш керек да, негизинен ушундай. Бизде болсо андай эмес да. Ошо залогко коюлду, ошо кечип бербей калсаң, сразу эле дароо тартып алып эле бербей коет. Анан ошондой үйлөр болуп калышы ыктымал. Мындай нерсе ачык эле ломбардта белгилүү да. Ломбардта бүт эле почти ушундай да болуш керек. Карыз алып таштап кетет. Анан алар алып сатып берет. Ошондуктан ушундай мамилелерден алыс эле болуңуздар. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Устаз, ошол бардык эле корпоративдер ва үй жай курулуш боюнча, анан телефон боюнча да неме кайрылганда, ошол барган адамдарды монтип айтышат да, аларчы. Бизге ашты эле кошпойбуз, биз деген өзүбүздүн балдардын айлыгына эле кичине алабыз деп ошентип айтышат да. Анан ошо кандай болуп калат деп сураган да. Ошол ошенткөн айтып коет да, ошентипчи. Эми буларды билесиң да, баягы көп эле баягы дүйнөгө тойбогон адам же болбосо элдерди алдагысы келсе, мындай жөнөкөй эле соодагерлер деле биз ашыкча кошпойбуз деп кээде алдап коет атпайбы. Кээде чын айтат, кээде алдайт. Анан бул сүткор менен мамиле кылгандар, ал туура айтса дагы, чын айтса дагы ал арам болуп саналат. Ашыкча кошкондо 1 тиын кошсо, жарым тиын кошсо дагы арам болот да. 0,00001% болсо да арам болот. Кичине эле бир неме кошсо. Кошмок түгүл, ошо карыз берип туруп ошонун аркасынан пайдаланса ал арам болот да. Ошондуктан мындай сөздөргө алданбаңыздар, болбойт. Канчалык кошсо дагы ошонун баары арам болуп саналат. Устаз, мисалы бир адамга сен карыз бердиң, анан ошонун мисалы тамактанып же болбосо ошонун бир нерселер, буюмдар болсо ошону пайдаланганга сурап турсаң деле сүткөрлүк болуп каласыз.
эгерде ошол карызыңды себеп кылып ошондой пайдалансаң сүткорлук болот да. Мисалы кээ бир адамдар бирөөгө карыз берип коюп туруп, анан ошонун аркасы менен мен дагы жакшылык кылдым элем, мындан бир жардам сурайын деп анан ошонун мындайча айтканда карыздын себебинен пайда көргүсү келет да. Бул сүткорлук болот. Ушундай ниетте пайдаланбаш керек. Кээде мисалы өзүнүн досуна же жакындарына карыз берип коет да, бирок алдын ала алардын мамилеси болгон, мисалы тамак ичип же жардам беришип, анан ошонун мамилеси кадимкидей табияттагыдай эле уланса, ал эчтеке болбойт. Кыскасы, адам ошо берген карызынын аркасынан пайдаланган болсо, мейли жакын улоо ким болсо дагы, ошол тыюу салынат. Түшүнүктүүбү? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам ва rahmatullohi. Ustaz, эми боюнча сурайын деп атам сизден. Ислам каржы корпоратив деп чыгып атат азыр. Үй берип, анан кийин ошо жер берип, ошо боюнча да 10%, 15%ын төлөйт экен. Анан экинчи суроом, банктарда перевод кыласыңбы? Бир 10 миң сом перевод кылсаң, бир какой-то процентин сен төлөйсүң же тияк төлөйбү деп калат. Ошол кандай болуп калат? Эми алго эчтеке мисалы ал кызмат үчүн алып атат да, ошо акчаңды жеткирип берген үчүнчү. Ал боло берет, ал акчаңды алып атат, ал башка банктарга жөнөтөт, ошол жөнөткөн акысын алып атат. Биринчи суроо боюнча, ислам каржы дегенде ошо сен түшүнүгүң боюнча сага жеткирген боюнча кантип каржылайт экен сурадың белең ошолорду? Кантип каржылайсың ислам боюнча деп? Анти сураган эле эмесмин, ошону эме чыгып аткан экен да. Ошо да азыр ошону айтпайм. Көпчүлүк ошо ислам жолу менен, ислам принципи менен каржылайбыз деп коюп, бирок шариатка каршы иштерди кыла берет. Ошондуктан ислам деген сөздү укса эле ошого алданып калбаш керек. Анан акыйкатын сураш керек. Шариат өкүмүндө мисалы бирөө сөз айтса, бул ислам боюнча, ислам эрежесине туура келет, бул адал десе эле ошого ишене бербеш керек да, карап такташ керек. Айрыкча ушундай фитна замандачы, бул соода саттык жагында. Көбү ушу исламга туура келет деп коюп канча башты да. Жана кооперативдер деле канчасын алды, ислам жолу менен бизнес кылып атабыз деп айтып кеттим го, жана чаламолдор аларды мактап жактап үйүп, канча элди туңгуюкка тартышты да. Ошондуктан өтө. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам. Кандайсыз, тынчымасызбы? Өзүңүз жакшысызбы? Alhamdulillah, alhamdulillah. Аллах жакшылыктары менен сыйласын сизди. Амин, амин. Аманчылыкта сактасын. Мына бир суроо болуп атты эле бизге ушул тема боюнча сиз өткөн. Бизде бир бирөөлөргө бир курулуш компаниясына салган үйүнө терезе коюп бергенбиз да. Анан терезени ошол акчасын ошол бир топ убакыттан кийин төлөй турган болгон. Анан кийин ал төлөбөй созуп жүрүп калды, айткан убагынан да өтүп кетти бир топ эле. Анан терезеге болгон баа аябай эле өсүп кетти. Анан ошону кийин кайра кайтараарда ошол өсүп кеткен убактагы, кийинки убактагы баа менен төлө десек болобу? Суроо түшүнүктүү. Аллах алам, негизи өсүп кеткен баа менен төлө десе болбой калат. Сиз өз мурун ошо терезенин баасы кандай болсо ошо менен тапшырсаңыздар, ошо менен гана аласыздар. Анткени анын мойнуна ошо терезесинин баасы, мисалы ошол кезде бир 100 миңге терезе койдуңуздар деп коеюн. Ошо мойнуна 100 миң иленген да. Мойнуна терезе иленген эмес да. Терезенин акчасы иленген. Акчасы иленген. Акчасы иленген. Ошо 100 миң эле карыз болгон. Ал атайын кечиктирген болсо, албетте Алла Тааланын алдында жоопкерчиликке калган күнөөкөр болот. Атайын кечиктирбесе, демек үзүр бар. Кечирим берилет. Анан кийин ошо терезелердин баасы өсүп кетсе дагы, ал ошол канча мойнуна акча иленсе, ошону эле гана кайтарып бериш керек. Аллаху алам. Жазакаллах хайран. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам рахматуллах. Ustaz, misal үчүн менде бир 400 сом же 300 сомдун бир оокаты болуп, анан мен ошону сатам десемчи, бирөө келип карызга бер 2 ай же 3 ай десе, ошонун баасын көтөрүлсө болобу, сен карыз алып атпайсың деп. Ооба да, мындай айтып атасың. Эгерде наличка алып кетсең 300 сом, анан карыз алсаң анда 400 дегендей айтып атасың да, туурабы? Ошондой. Ооба. Мындай болот, ошол бирок кайсы соода менен жүргүзгөнгөрдү тактап туруп анан бышыктап бериш керек да. Демек рассрочка алып атасың карызга, анан
күтүп алам, мына анда басып мындай деп койсоң болот алдын ала. Бирок биринчи 300 деп сатып алып туруп анан кечиктирсе, сен кечиктиң дагы 100 сом кошсом десең, анда сүт-кор болуп калат. Ошондуктан алдын ала соода жүрө электе ошону мышыкташып сүйлөшүп алыш керек. Ачык эле айтыш керек да. Мына сага күтүп берип атам, мына могуга сатып атам рассрочкага. Рассрочка да болушу. Мунун баасы 4 сом. Эгер нак алсаң 300 сом болот, 300 сом болот эле деп айтсаң болот. Анан ошол кайсы бага келишкенден кийин ошо белгилеген убакыттан дагы ашырып бере албай калса, ага үстүнө акча кошкон болбойт. Демек ал сүт-кор болуп калат. Түшүнүктүүбү? Жана бирөөгө бирдеке карыз бергенде же карыз алып атканда күбөнү бир кишини коюп койсо болобу же бир киши болбой калабы күбө кылган? Күбөгө 2 кишини өткөргөн жакшы. Ошо 2 кишини өткөрүп койсо жакшыраак болот. Бир киши деле өтө берет эми. Бирок 2 киши жакшы. Анан дагы Устаз менде бир окуя болгон да. Акчамат деген чыккан. Балким жамаат деле билсе керек. Сиз деле уккан чыгарсыз аны. Жана ар бир эмелерге, супермаркеттерге коюп, адамдар деген мындай телефондун эмеси боюнча эле алып аткан да. Мен бир жолу такси кылып жүрүп, анан клиент отуруп алып, ошо бир маркеттин алдына келип, анан кирип, аз бир акча чабабыз деп кирип жоголуп, анан бир убакыт өткөндөн кийин чыгып, байке сиздин телефонуңузду номерине эме кылып тура аласызбы? Мен акча алам. Сизге азыр деген таксини төлөшүм керек. Ошол жерден акча алам да, анан сизге берем деди. Анан мен айттым, кийин мен ошого карыз болуп калбайм, мен төлөп калбайм десем, жок. Сиз бул жерде не принчипсиз, мен өзүм төлөп коем деди. Анан мен макул деп телефон номерин бердим. Ошо мен телефон номерин мен алды дагы. Кийин аны ошону бербей койду да. Тиги мен бир топко чейин 1 жылга чейин чалып жүрдү да магачы. Акчаны сенин телефон номериңе чалыпчы, кыйнап жүрдү да. Сиз айтып аткан жанагы нерсе ушул этият болуш керек экен ушул нерседен дагычы. Ооба, туура айтасыз. Мен ошондой жана банкоматты көрдүм окшойт бир базардын ичинен да, ошондо акча алам десең. Акчаматпы ошо жөн эле өзүң данныйың толтуруп немесең сразу эле акча чыгарып берип коет экен да. Ошо карызга берет экен да, мындайча айтканда. Түзмө түз сүт-корлоо экен да. Сизге регистрация болгон телефон номерин мен бере берет да, алчы. Анан бирок кийин ошо сизге чалып тажатат да. Монтип сен алгансың деп, анан мен алган жокмун деп, мен тиги кыздын номерин алып калган болчумун. Ошону берип атып, мен бербей төлөбөй койдум, билбейм андан кийин эмне болду. Мен бербей койдум да. Ошондон алып алгыла, мен тартып болчумун депчи. Субханалла. Мына ушундай нерселерден сак болуш керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Менде мындай суроо бар да, жанагы мисалы буюм алып, жана бирөөдөн буюм алып, ошону өзүңө буюм алып, ошону жакпай калып, кайра бирөөгө үстүнө акча кошуп сатсаң болобу? Боло берет да. Сатып алгандан кийин өзүңдүн буюмуң болуп саналат. Андан кийин акча кошуп сатсаң болду, өзүң эркиңде канча кошуп сатсаң сата бересиң. Болгону баягы башка эрежелерди сакташ керек. Ошону кемчилиги болсо туура айтып, айыптарын жашырбай, анан белгилүү убакытты коюп, анан кокустан ошол адам кечиге турган болсо үстүнө кайра акча кошпой, мына ошол эрежелерди сактап эле сата берсең болот. Рахмат устаз. Алла разы болсун. Мына ушуну менен токтотолу сабакты. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.